Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү түгүүчү темабыз сөз айкашы. Сабактын максаты аталасыңар. Экинчи сөз айкашы жана сүйлөмдүн өз ара байланышын жана айырмачылыктарын билесиңер. Үчүнчү, өз оюңарды туура жана так сүйлөөгө үйрөнөсүңөр. Сөз деген маани берип турган табыштардын жыйынысы болот. Мисалы, китеп, окуучу, класс, үй, суу жана башка сөздөрдө заттын аты гана аталат. Сөз айкашы толук маани берген айкашынан түзүлүп, түшүнүктүн ортосундагы ар түрдүү мамилени билдирет. Мисалы, калай кашык, темир жол, кызыл гүл, шайы көйнөк, салкын жел гана сөз айкашы боло алат экен. Сөз айкашында ошол заттын кандайдыр бир белгиси, саны, сыпаты, кыймыл аракети жана башка ачыгыраак берилет. Мисалы, кызыктуу китеп, 5 студент, чоң үй жана башка болуп саналат. Анткени толук маанилүү эки сөздөн турду жана китептин сапаты, студенттин алдык. Эгерде толук маанилүү сөздөрдүн бири маани берип, экинчиси маани бере албаса, анда сөз айкашы боло албайт. Мисалы, келечек тууралуу, үйдү көздөй, тартип башы болуш үчүн дагы толук маанилүү сөздүн болушу талап кылынат. Мисалы, келечек тууралуу ойлонуу, үйдү көздөй басуу, тартип жөнүндө сүйлөшүү. Сөз айкашынын түзүлүшү. Багындыруучу сөз жана багыныңкы сөз. Багындыруучу сөз ойдун негизин ээлеп турса, ал эми. Мисалы, жаңы китеп бул сөз айкашында. Багыныңкы сөз бул жаңы, ал эми негизги сөз, башкача айтканда, багындыруучу сөз китеп. Кооз, шаар, багыныңкы сөз кооз, ал эми негизги сөз бул шаар. Темир жол, бул жерде багындыруучу сөз бул жол, ал эми багыныңкы сөз темир. Сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланышуу жолдору. Сөз айкашынын тутумундагы сөздөр өз ара маанилик жактан. Маанилик байланыш болгондо, негизги, башкача айтканда, багындыруучу сөз өз ара маанилик жактан байланышып турат. Мисалы, сүйүктүү мугалим, тартиптүү студент, кызыктуу китеп. Бул жерде студент, китеп булар негизги сөз болуп саналат дагы, багыныңкы сөздөн кийин келет экен. Сөздөр грамматикалык жактан байланышканда, багыныңкы сөзгө жөндөмө мүчөлөр уланат. Сууну көздөй басуу, көрдүңөрбү? Багыныңкы сөз суу, бул жерде табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланып атат. Бул жерде чыгуу болуп атат дагы, сабактан, эмнеден чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланып атат. Багыныңкы жана багындыруучу сөздөргө дагы бир мисал келтирсек, багындыруучу сөз. Карагыла, таттуу, суюк, иштөө деген сөздөр. Башкача айтканда, багынып турган сөздөр. Балдай, суудай, тез, ушунен бизде толук маанилүү сөз айкашы келип чыгат. Балдай, таттуу, суудай, суюк, тез, иштөө. Карагыла балдар, сөз айкашын түзүп алдык. Сөз айкашынын түрлөрү негизги сөздүн кайсы сөз түркүмүнүн болгондугуна байланыштуу экиге бөлүнөт. Атоочтук сөз айкашы жана сөз айкашы. Эгерде багыныңкы сөз зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атоочтон болсо, анда ал атоочтук сөз айкашы болот. Этиштик сөз айкашы. Эгерде негиз этиштик сөз айкашы болот. Ушул атоочтук жана этиштик сөз атоочтук сөз айкаштары. Биринчи, зат атоочтук сөз айкашы. Жыгач, күрөк, жем баштык,
жол башчы, алманын гүлү. Көрдүңөрбү бул жердин айкаштары. Экинчи, сын атоочтук сөз айкашы. Болоттой өткүр, кызык окуялуу, оттой кызыл, суудай суюк, жашынан абийирдүү. Сан атоочтук сөз айкашы. Быйыл 7'de, аттуудан 6, тондуудан 9, 2'nin 1, 9'dun 3'ü. Карагыла, ат атоочтук сөз айкашы. Бул 4-чү. Атасынын өзү сүйлөгөн ошонча керек, айткан сен. 5-чи, атоочтук сөз айкашы. Көп окуган көп билет. Аркалуудан оонабас, азуулуудан кепшебес, куйруктуудан шыйпаңбас. Тактоочтук сөз айкашы. Кеч күздө, эрте жазда, саратан жайда, эртең түштө, билген адамча, көрөгөч кишиче. Эми этиштик сөз айкашына токтолсок. Этиштик сөз айкашын айттык. Негизги сөз, багындыруучу сөз, этиш сөз түркүмүнөн турса дедик, айкашат. Карагыла. Тез иштөө. Көрдүңөрбү? Негизги сөзү этиштен туруп атат. Кыймыл аракетти билдирип атат. Бүгүн жөнөө, жогору чыгуу, мурун басуу. Чакчылдар менен айкашат. Күлүп сүйлөө, секирип чуркоо, шашып иштөө. Сын атоочтур айкашат. Кызуу уктоо. Сан атоочтур айкашат. Экиге келүү, биринчи жолугушуу, 4 жолу суроо, 2 сүйлөө. 5-чи карагыла. Тууранды сөздөр айкашат. Жалт кароо, тарс эттирүү, бырс күлүү, шакылдап кайноо. 6-чы. Зат атоочтур айкашат. Өрт өчүрүү, бакка чыгуу, кыш куюу, жер айдоо, кырман сапыруу. Ат атоочтур айкашат. Аны көрүү, ага баруу, буга келүү. Атооштук сөз айкаштар менен этиштик сөз айкаштарды билип алдык. Айкашта турган сөздөрдүн байланышуу жолдору менен формалары. Сөз айтымындагы турган сөздөрдүн өз ара карым катышы адатта синтаксистик байланыштын тең жана багыныңкы байланышына ашат. Тең байланыш грамматикалык формасы таасирин тийгизип, бирдей суроого жооп берүү менен бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарган байланышы тең байланыш деп аталат. Мисалга карагыла. Павел менен Андрей катар отурушат. Алар менен бирге жана Гусевтер отурушту. Бул жерде Павел менен Андрей, Мазин, Смайлов жана Гусевтер булар бири-бири менен тең байланышта турушат. Багыныңкы байланыш. Сүйлөмдө өз ара айкаш сөздөрдүн бири лексика, грамматикалык жактан экинчи деп аталат. Мисалы, институтка бара жатышат. Айылдан келишти. Бул келтирилген мисал бөлүктөрү багыныңкы, ал эми бара жатышат, келишти деген бөлүктөрү башкаруу абалында турат. Сөздөрдүн мындай байланышы ээрчишүү, башкаруу, ыкталуу куралат. Эми ушул ар бир байланышка токтолуп кетсек, айта кетсек, ээрчишүү байланышы сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн сан, жак боюнча окшошушу, ээрчишүү. Студенттер келишти. Окутуучу сүйлөдү. Алар концертке барышты. Бул сүйлөмдөрдөгү студенттер, окутуучу, алар сүйлөмдүн ээлери, багындыруучу. Ал эми келишти багыныңкы сөздөр. Сүйлөмдүн баяндоочтору. Сүйлөдү, барышты, келишти. Байланыштын мына ушул түрүн өзгөчө сүйлөмдүк катышта турушат. Кийинкине карайбыз. Башкаруу байланышы. Башкаруу байланышында болсо, багындыруучу сөз багыныңкы сөздүн барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрдө турушун талап кылып, башын бул түрү башкаруу байланышы деп аталат.
Мисалы, Бишкекте турат. Сабакка кетти, китепти алды, айылдан келди. Бул жерде бул сүйлөмдөрдө Бишкекте, сабакка, китепти, айылда, айылдан сөздөрү багыныңкы абалда турат. Ыкташуу байланышы. Багындыруучу сөз жардамы менен эмес, жөн гана маанилик жактан байланышып турса, ыкташуу байланышы деп аталат. Мисалы, чөнтөк дептер, таш жол, биринчи орун, карс-карс күлүү, өйдө. Багыныңкы сөз жөндөмө мүчөлөрдүн жардамы менен эмес, жөн гана маанилик жактан байланышып турат экен. Ыкташуу байланышында таандык байланыш, таандык үчүнчү жактын таандык мүчөсү уланат. Ал эми багыныңкы сөз илик жөндөмөсүнүн формасында турат. Мисалы, институттун бул студент ушул институтка таандык дегенди билдирип атат. Ысык көлдүн жээги, тоонун абасы. Институтка, жээг ысык көлгө, аба тоого таандык дегенди түшүндүрөт. Эми бул жерде төмөнкү үлгү боюнча сөз айкаштарын түзгүч жана зататооч сөздөрдөн сөз айкашы түзүлөт дейт. Зататиш, ататооч этиш, тактооч этиш. Ушул сөздөр сөз айкаштарын түзөбүз. Мынакей балдар, карайбыз. Мээримдүү эне. Бул жерде багындыруучу сөз эне, мээримдүү эне. Бул багыныңкы сөз болуп атат. Эки сөз дагы зататооч сөз айкаштары болуп калат балдар. Сабакка келүү, бул зататоочтор менен айкашат дедик, этиштик айкаш болуп калды. Этиштик айкашты айтканбыз. Мен барам. Мен ататооч, этиш, барам. Эрте келди. Карагыла, тактооч, этиш. Этиштик сөз айкаш болуп калды. Эми биздин бүгүнкү кептик темабыз мээнеткеч студенттин бир күндүк аткарган жумушун айтабыз. Бул жерде мээнеткеч студент жөнүндө сөз болуп атат. Ошол бизге айтып берет экен. Мен эртең менен эрте турам. Дене тарбиялык көнүгүүлөрдү жасагандан кийин бетим колумду жууп душка түшөм. Андан ичем. Анан окууга жөнөйм. Түшкө чейин университетте болом. Түштөн кийин китепканага барып, керектүү китептер менен иштейм. Үйгө келип, тамактангандан кийин кичине эс алып, спорттук машыгууга жөнөйм, жардам берем. Телевизор көрөм. Досторум менен жолугушуп, эс алууга да убакыт бөлөм. Кээде убакыт өткөнүн байкабай, түнү бою китеп окуйм. Көрдүңөрбү? Мыштарды жасагандыгын. Эми ушул студенттин толук маанилүү сөз айкаштарды бир нече эсин алдык, мисал кылып жазып атабыз. Карагыла. Эрте турам. Бул жерде этиштик айкаш болуп атат. Турам, эрте. Көнүгүү жасоо, көнүгүү жасайм деп атат. Тишин жуу, мисал үчүн душка түшүү, тамагын ичүү, китеп дейт. Кандай китеп? Керектүү китеп дейт. Спорт менен машыгуу, мисал үчүн спорттук машыгуу. Айкаштарын толук маанилүү сөз айкаштарын ушул эле тексттен толтура тапсак болот. Балдар, силерге үйгө тапшырма. Төмөнкү үлгү боюнча сөз айкаштарын түзөсүңөр. Алардын түзүлүшүн жана түрлөрүн аныктайсыңар. Ушул жерде бир нече сөз түркүмдөрү менен жазып, этиштик айкаштар менен жасалган сөз айкаштарын жазып келесиңер. Дагы кошумча тапшырма. Сөздөн сөз айкашын, андан сүйлөм түзгүлө. Атоочтук жана этиштик сөз айкаштарынын айырмачылыгын түшүндүргүлө мага. Үчүнчү, алар кайсы сөз түркүмүнөн болушту? Биз жогоруда ушулар боюнча толук мен айтып түшүндүрүп өттүм. Сүйнөңөрдү айтып бересиңер. Пайдалануучу адабияттарга токтолуп кетсек, Абдувалиев азыркы кыргыз тили, Бишкек 1998 Тил илиминин негиздери, Бишкек 2000 жыл. Акунова, Чокошова
Кыргыз тилинин практикалык курсу 1-2 бөлүм. Бишкек 2012. Үсүналиев кыргыз тилинин справочниги. Бишкек 2010. Карасу Бишкек 2009. Балдар, жогоруда өтүлгөн жаңы тема силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Ушуну менен биздин сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Келерки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.